Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу депутаттар, урматтуу Улукбек Асамединович, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциянын мыйзамынын 7-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын премьер-министри жана өкмөт мүчөлөрү өз кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын президентинин жана Жогорку Кеңешинин депутаттарынын катышуусунда ант берүүгө тийиш. Андыктан Кыргыз Республикасынын премьер-министринин жана өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземинин баштоого уруксат этиңиздер. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын премьер-министри Марипов Улукбек Асамединовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Марипов Улукбек Асамединович, Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Новиков Артем Эдуардовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Новиков Артем Эдуардович, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри, экономика жана финансы министри Кармышаков Улукбек Тойчуевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Кармышаков Улукбек Тойчуевич, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри, экономика жана финансы министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин алдында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет берилип аткарууга, Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Кыргыз берген антымды бузган учурда
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын жетекчиси, министри Асанкуловичти борбордук трибунага чакырам. Мен Асанкулов Жеңишбек Асанкулович, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппарат жетекчиси министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын коргоо министри Өмүралиев Талабек Барктапасовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Өмүралиев Талайбек Барктапасович, Кыргыз Республикасынын коргоо министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдетимди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргыз элиме кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Казакбаев Руслан Айтбаевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Казакбаев Руслан Айтбаевич, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министри Чыныбаева Асель Рыспековнаны борбордук трибунага чакырам.
Мен Чынбаева Асель Рысбековна Кыргыз Республикасынын юстиция министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдиновичти борбордук трибунага чакырам. Мен Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдинович, Кыргыз Республиканын саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттерин ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Иманалиев Кайрат Олжобаевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Иманалиев Кайрат Олжобаевич Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин, Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине ак кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Ажикеев Бообек Эргешевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Ажикеев Бообек Эргешевич Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин кызматына киришип жатып,
өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттерими ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри Ниязбеков Улан Умакановичти борбордук трибунага чакырам. Мен Ниязбеков Улан Умаканович Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин министр кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын транспорт, архитектура жана коммуникациялар министри Абдуралиева Гүлмира Курманбековнаны борбордук трибунага чакырам. Мен Абдуралиева Гүлмира Курманбековна Кыргыз Республикасынын транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министри Турдубаев Кубанычбек Апышевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Турдубаев Кубанычбек Апышевич Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Жаныбеков Аскарбек Сапарбековичти борбордук трибунага чакырам. Мен Жаныбеков Аскарбек Сапарбекович Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин
жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга, Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элинин кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ушуну менен Кыргыз Республикасынын премьер-министринин жана өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүүсү аяктады.